Эки баштуу ажыктарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келет. Коррупция менен айыгышкан күрөш улантылды. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупцияны уюштурууга тиешеси бар экендиги аныкталып, Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев кармалды. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. УКМКнын тергөө абак жайына киргизилип, учурда тергөө жүрүп жатат. Урмат Самаев 2021 жылдын 26 августунда Токмок шаарынын мэри болуп шайланган. Токмок шаарынын жылуулук ишканасында чейленишкен коррупциялык схеманы ачыктоо аракети буга чейин эле башталып, 14 апрелде аталган ишкананын иштеп жаткан, ошондой эле мурдагы директору жана инженери кармалган. Атайын кызмат 2020 жылдын 1 январынан 2023 жылдын 1 мартына чейин күйүүчү майдын негизсиз эсептен чыгаруу жана жылуулук энергиясы менен камсыздоого алынган каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактыларын аныктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында түзүлгөн коррупциялык схеманы ачыктады. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир нече үй Токмок жылуулук ишканасына мыйзамсыз кошулганы аныкталган. Анын кесепетинен 25 миллион сом зыян келтирилген. Ошондой эле текшерүүнүн жүрүшүндө 55 миллион сомдон ашык суммадагы жаратылыш газын ашыкча чыгымдоо жана республикалык бюджеттен 49 миллион сомдон ашык бөлүнгөн каражаттарды сарамжалсыз пайдалануу боюнча башка мыйзам бузуулар болгон. Жалпы келтирилген чыгым 130 миллион сомдон ашат. Муниципалдык ишканадан билдиришкендей, учурда Токмок жылуулуктун 881 абоненти бар. Керектөөчүлөр кошулаарда арыз менен кайрылышат. Аны жетекчилер карап уруксат берет же баш тартат. Арыз жазып эле кошулат. Заявление жазат. Биз мүмкүнчүлүк барбы аларга бергенге, ошол. Ошонусун карап туруп кошула берет. Сезон ноябрь айында башталган, март айында токтоду жылуулук берүүнү. 881 абонент бар. Частный үйлөрдөн. Биздин печкалар 2017 жылы коюлган, газовый печкалар, немецкий печкалар коюлган. Самаевти кармоо учурундагы тинтүүдө зер буюмдар, телефондор, ар кандай банктык карталар жана унаанын ачкычтары табылган. Урмат Самаев чемпион деген каймана ат менен дагы белгилүү. Ал анын спорттук карьерасына байланыштуу. Мыйзам алдында баары бирдей. Мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөштүн алкагында бир катар жогорку, ошондой эле катардагы кызмат адамдары кармалууда. Мэр болобу, губернатор болобу, депутаттар болобу, жана башкалар болобу, баарына мыйзам бирдей иштеп атат, баарына бирдей мамиле жасалып атат. Коррупция аралаштыңбы, ошол жемкорлукка жол ачтыңбы, же жемкорлуктан мындай пайда таптыңбы? Мисалы мурун 10-15 жыл мурун ошол алып койсо, бир миллион акчалардычы азыркы күндө ошол УКМК тарабынан, башка прокуратура тарабынан ачыкка чыгып атпайбы? Ошол ачыкка чыккандан кийин түздөн-түз бүгүнкү күндө 15 миллиардка жакын акчалар бюджетке түшүптүр атайын счеткочу ошол коррупциянын. Ар кандай коррупциялык схемаларды түзүп алып, мамлекеттин элдин чөнтөгүнө кол салгандардын жолун туруп, бийлик мыйзам укуругун салып келет. Мамлекет башчы белгилегендей, мыйзам чегинде чара көрүү менен өлкө казынасына келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштери токтобойт. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24.